Хор бул бөтөнчө жандуу музыкалык аспап болуп саналат. Анын үн чыгаруусунун өзөгүн аткаруучулардын вокалдык унисондору болгон добуш ансамбле түзөт. Хор ырдоо музыкалык искусствонун эң байыркы түрлөрүнүн бири. Ырдын жөнөкөй жана анчейин оорчулук жаратпаган обон ыргактары, ошондой эле аска таш сүрөттөрү сыяктуу эле байыркы адамдардын дүйнөнү эстетикалык жактан таануунун алгачкы кадамдарынан болгон. Тарыхтагы хор ырдоонун көптөгөн документалдаштырылган мисалдарын жакшы билет. Байыркы Египетте жана Вавилондо хорлорду мистерияларда ырдашкан. Байыркы Индиянын жыл сүрөлөрүндө хор ыр жана аспаптык музыка коштолгондугу да сүрөттөлгөн. Байыркы Ыйык Китепте, байыркы Палестинада хор ырдоонун жүрүштөрү эскерилген. Ал эми байыркы Грецияда хорго биринчи кезекте маани берилген. Ал эле болбостон ал байыркы грек билим берүүсүнүн негизги элементтеринин бири болгон. Дегингиси бүгүнкү күнү деле хор ырдоосу ырахат берип, кумарлануу сезимдерин жаратып, суктантып, бийиктентип, керемет сезимдерди өөрчүтүп улантып келет. Атамекендик хор жамааттарынын бири Бакытжан Байкадымов атындагы мамлекеттик хор капелласы өзүнүн 90 жылдык мааракесин белгилеп жатканы дагы таң калыштуу эмес. Это коллектив с большим историческим багажом. Бул жамааттын тарыхый куржуну абдан бай, эбегейси зор. Ал бир кылымга жакын убакыттан бери эмгектенип келет. Себеби 1935 уюштурулган. Демек, кесипкөй жамаат катары милдети жана функциясы биринчи кезекте улуттук хор музыкасын пропагандалоо болгон. Дал кесипкөй хор искусствосу ошондуктан жаштарды же өсүп келе жаткан жаш муундарды гана тарбиялоодогу белгилүү бир функциялар гана эмес. Жалпы табитти, жигерди, чеберчиликтүү өнүктүрүүдө олуттуу роль ойногон жана аны ишке ашырууну улантып келет. Большую роль и продолжает это делать. Хор ырдоо ал искусствонун абдан натыйжалуу түрү. Себеби көрүүчүнүн кабыл алуусунун тереңдигин козгоп, анын сезимдерине үндөшүп жана ырдын тексттерин жаңыча ойлонууга, жан дүйнө кылдарын нукка салган ыргактар менен мелодияны сезүүгө кириптер кылат. Вот сейчас как раз-таки очень много возможностей, чтобы Азыр жанрлардын эбегейсиз саны пайда болгондуктан өнүктүрүү жана тартуу үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Жада калса бизде Алматыда да хор жамааттарынын катышуусу менен концерттер абдан көп өткөрүлүп турат. Ал батышта мурдатан эле белгилүү болсо керек. Бирок бизде ар кыл жеке топтордун түрлөрү 5-6 жылдан бери активдүү өнүгүп келе жатат. Хор жамааттары кайсыл жактан тартылганын айтпай эле коеюн. Аларга саундтректер, жөн гана оркестр эмес, тыңда музыка деп аталгандар жана хорлор иш алып барган көптөгөн топтор. Алар казак музыкасын гана эмес, Голливуд тасмаларынан жана сериалдарынан музыканы дагы жайылтып келишет. Ал дагы эң жакшы, абдан кызыктуу, демек кадимки эле көрүнүш. из турецких сериалов. Это тоже здорово, тоже интересно, поэтому это тоже нормальное явление. Казакстанда хор искусствосу жаңы формаларды жана көркөм жактарды тынымсыз изденүү аркылуу өнүгүп жатат. Вокалисттердин чеберчилиги да тынымсыз өсүүдө. Алар дагы туруктуу изденүү үстүндө. Ошондуктан алар көбүн эсе ар кандай хор жамааттары менен кызматташып келишет. Музыканттар дайыма кызматташып келишкен. Ал кадыресе күнүмдүк эле көрүнүш. Мен бул жерде атаандаштык деген сөздү колдонбой эле коеюн. Анткени жалпысынан алганда хор топтору, кесипкөй хор жамааттары анчалык деле көп эмес. Негизинен хор жанры өз ара аракеттенүүшүнүн жана баарлашуунун, маданияттын, сулуулук сезимдердин мыкты жигердүүлүгүн билдирет. Андыктан топтор канчалык көп болсо, ошончолук жакшы демекчи.
Адам баласында ырдоого умтулуу, өзүн көрсөтүүнүн бир ыкмасы катары сезимдеринин тереңдигинде камтылган. Анткени адамдар кубанганда дагы, кайгыруусунда дагы ырдап келишет. Ушул маанисинен алганда хор ал эмоциялардын бирикмеси. Ал эми үнү болсо ошолорду билдирүүнүн аспабы катары чыгат. Биздин өлкөдө улуттук ыр саптары абдан кубаттуу. Казак элдик ырлары обондуу, ийкемдүү жана көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө арзыган. Я считаю, казахская народная музыка, в данном случае песенность, да, песенная. Менин оюмча, казак элдик музыкасы атап айтканда ырдоо жагы биздин музыкабыздын багыттуулугу элден чыккан аткаруучулардан улам кылымдар жылдар аралыгында жылмаланып, өнүгүп өзгөрүп келген. Она превратилась, допустим, из неудобной уже в удобную, вот благодаря исполнителям, которые... Ошол эле Биржандын, Жаяу Мусанын же биздин башка улуу акындарыбыздын биринчи ырлары ооздон оозго өтүп, аткарылып жада калса кесипкөйлөр үчүн да татаал болгон айрым бир обондуу ыргактары менен аткарылган. Оно исполнялось из уста, и, допустим, какие-то мелодические мотивы, которые... Ошол эле катардагы калк арасында айтылып, ырдалып өзүнүн жүзүн, келбетин, өзүнүн ыңгайы жана ажайыптуулугуна ээ болгон. Демек, менимче аны өзгөртүүнүн кереги жок. Свое лицо, можно сказать, свою мелодику, удобную и уже красивую, и уже, я думаю, ее менять не стоит. Бирок жылдар өтүп жатат жана коомдо өз изин калтырууда. Искусствону кабыл алуу өзгөрүүдө. Ошонун өзү хор аткарууга жана бүтүндөй алганда музыкага карата жаңыча мамилени талап кылууда. Казыр. Хандаргийин көзүнө дилбере өз болмаган, Моллабайдын сөзүнө аршы беги болмаса, бидің сәні келмейді, шымыралы болмаса, шийдің сәні келмейді, егескен жауын бағыт, ердің сәні келмейді. Қызыл жасыл киінбей, қыздың сәні келмейді, қыз қоспала шиылмай, жырдың сәні келмейді, Моллабайдың әнеді, осылай қылдар ән салсам, домбырамның сәледі. Я использую различные ритмические организации, различную гармонию от простого к сложному. Мен ар кандай ритмикалык уюштурууларды, жөнөкөйдөн тартып татаалга чейинки түрдүү гармонияларды, джаз аккордторун колдоном. Бирок элдик ырлардын түпкүлүк обондуулугун өзгөртпөйм. Мен аны кандай болсо ошол бойдон калтырам. Украшаю аккомпанементом, каким-то ритмом дополняю, чтобы это было интересно. Мен аны болгону кандай десем, азыркы жаштарга кызыктуу болгондой, алардын табитине, алардын жашоо ыргактарына аз да болсо ыкташкандай кылып, аккомпаненттер менен коздойм. Кандайдыр бир ыргактарды кошом. Что ли? Вот и поэтому... Мына ошондуктан менин оюмча береги багыт сакталышы керек. Ал кооздолот, ал кандайдыр бир ар башка формаларды алат, бирок обондуулугу сакталып калат. Формы, но мелодика остается. Хор искусствосунун бардык түрүнүн ичинен эң демократиялуу деген наамды татыктуу алган. Себеби топтук вокал менен кесипкөй эмес ырчылар да алектене алышат. Допустим, человека, чтобы научить или обучить играть на каком-то... Мисалга алсак, адамды кайсыл бир аспапта ойногонду үйрөтүү же окутуу үчүн фортепиано татаал аспап, скрипка үйлөм аспап, ал үчүн убакытты талап кылынат. Билбейм, эч болбоду дегенде 5 жыл, 10 жылдар керек. Можно же научить гораздо быстрее, и человек и может... Ал эми ырдаганды тез эле үйрөнүүгө болот. Адам ошол музыкага таандык экендигин кыйла эрте эле сезе алат. Ырдагысы келген, бирок мүмкүнчүлүгү жок адамдар бар. Ал дипломум жок, билимим жок деп эсептейт. Бирок ошол эле учурда угуп ырдай алат. У него нет диплома, у него нет образования, и он как-то скован, но при этом прекрасно слышит. Анан да эч тайманбастан кайсыл бир хор жамаатынын мүчөсү, катышуучусу да боло алат. Андан улам процесс да тезирээк жүрөт. Мен ошондой деп эсептейм. Коллективов. Вот так. И процесс идет быстрее. Вот. Я считаю так.
Учурда Казакстанда бир нече хор бирикмелери бар. Опера театрларында, филармонияларда хорлор бар. Жеке хорлор жана мамлекеттик хорлор дагы бар. Академиялык жана элдик хорлор иштеп келет. Жакында эле Турум Алагузовдун жетекчилиги алдында камералык хор уюштурулду. Өзүнүн чыгармачылык жолунда Турум бир эмес бир нече хор түзүп чыккан. Тогда я небольшой Анда эмесе мен сизге бир аз экскурс жасап берейин. Биринчиден камералык музыка, камералык хор. Камера деген сөз которгондо бөлмө дегенди билдирет. Ал дегенкиси салондук. Илгерки 14-кылымдан тартып жана кийинчерээк. Билесиздерби, кесипкөйлүк музыка элге эмес, тандалгандарга, падышаларга, королдорго арналып аткарылган. Анан алар албетте анча чоң эмес бөлмөлөрдө отурукташкан. Жана жамааттын курамы дагы тиешелүүлүгүнө жараша кичинекей болгон. Мына ошондон улам камералык атмосфера жаралып, анда жеке аткаруучулар гана эмес, 15-20 кишиден турган чакан оркестрлар аткарган. Хор жамааттары дагы чакан топтордон туруп, ырдап аткарып беришкен. Ошондой болгон сандын аздыгы хордун мобилдүүлүгүнө оңтойлуу таасирин тийгизген. Вокалисттердин салыштырмалуулугу аз сандан турган топтордун гастролдорду же спектакльдерди уюштуруу алда канча тез жана үнөмдүү болот. Но я думаю, что наш коллектив отличается от других. Менимче биздин жамаатыбыз башкалардан алда канча жаш болгону менен өзгөчөлөнүп турат. Биз болгону 8 ай мурда түзүлдүк. Ал эми Казакстанда камералык 5 хор бар. Биз 5-чибиз. Эң аксакалыбыз. Актөбө камералык хору. Бул жагынан караганда ал ошондой айырмачылык бар. Биздин жамаатта консерваториянын студенттери жана бүтүрүүчүлөрү эмгектенишет. Принимают участие студенты и выпускники консерватории. Турум Алагузовдун бүткүл кесипкөйлүк өмүрү дайыма хор, ар түрдүү топторду түзүү, хор аткаруусу үчүн музыка жазуу менен байланыштуу болгон. Ал Алматыда, Актөбөдө, Москвада, Ригада өткөн хор фестивалдарынын лауреаты. Ал 80-жылдары ыр фестивалын түзүп, хордо бир эле учурда 4000 чейин адам ырдаган учурун өзүнүн эң маанилүү жетишкендиктеринин бири катары эсептейт. Хор искусствосу боюнча ушундай бай куржунга ээ адис хордун репертуарынан жана вокалдык милдеттерине өзгөчө сезимталдык менен мамиле кылат. Мы очень много внимания обращаем сейчас на вокальную работу. Биз азыркы учурда вокалдык чыгармачылыкка өтө көп көңүл буруп жатабыз. Ал эми репертуарына келсек, биз жаңыдан гана баштап жаткандыктан чет өлкөлүк сыяктуу эле өткөн кылымдын башында, өткөн кылымдын орто жеринде жазылган аксакал карыяларыбыздыкындай ар кайсы доордогу чыгармаларды, ошондой эле жаш композиторлордун да чыгармаларын алып жатабыз. Алар биз ар кандай стилдерге, ар кандай багыттарга көнсүн деген таризде. Башкача айтканда алардын аздыр көптүр кесипкөйлүк жактан даярдыктан өткөндүгүн эске алуу менен иштин кеңири масштабында. Они более-менее в профессиональном отношении подготовлены. Турум Сагидуллиевичтин тагдыры анын искусствого эң жөнөкөй болбогон, оңой эмес жол аркылуу багытталган. Кичинекей шок бала учурунда бийик жардан өзөнгө секирип, бирок сууга эмес кумга кулап түшкөн. 3 жыл бою төшөктө жатып, кыймылдай албай калган. Деңизде орун алуучу окуялар тууралуу 8 жаштагы баланын кыялдары жөн гана ой чабыт боюнча калган. Бирок музыкага болгон сүйүүсү ага жардам берген. Анткени төшөктө жаткан кезде ал ырдай алган. Музыканттын өзүнүн айтымында, балдар өз таланттарын ар дайым так түшүнүшөт. Ал эң көп кызыккандыктан ошол чөйрөгө байланган. Калганы болсо талыкпаган эмгек менен тырышчаактыкка байланыштуу болот. Талант же шыктуулук тынымсыз эмгекти талап кылат. Ал эми өсүп келе жаткан муундун дүйнө таанымына, адеп ахлактык багыттарына, руханий дүйнөсүн калыптандырууда искусствонун өзгөчө ролу өтө маанилүү жана ага мүмкүн болушунча көбүрөөк көңүл буруу зарыл. Культурный человек, образованный человек, он никогда не пойдет ни на какие коррупционные дела. Маданияттуу, билимдүү адам эч качан коррупциялык кылмыштуу иштерге барбайт. Анан дагы билими, адамдын маданияты, ал ар дайым элдин статусунун деңгээлин аныктайт. Билимдүү адам эч качан мыйзам бузууга барбайт. Анткени ал руханий жактан жакшылыкка, жарыкка, бизде калыптангандай каада салтты урматтоого, улууну урматтоого, аксакалдарды урматтоого, жада калса жаш балдарды да сыйлоого ыкташкандыгын билет. Анткени ал жаш балдар биздин келечек. Башкача айтканда элибиздин адеп ахлактык сапаты билимге, маданиятка абдан көз каранды. Нашего народа очень зависит
от образования и от культуры.